Мамлекетке канча ушерп болду буга? Ким жооп берет? Прихватизацияны бияка эле калтыра эле. Чедилко инвесторлор таң калат. Кантип кызыл китеп менен мамлекет тартып алды деп. Аларга мындай бул кызыл китеп менен мамлекет тартып алганы аябай өөнүп атышат. Алар бул жака жөн инвестиция салганды азыр ойлонуп калышты бардыгы эле. Азыр 80ге чыкса, 90га чыкса деле давайте жоопкерчиликке тарталы. Элдер албетте элдер кол чабып колдоп атат, бирок бул түбү жакшылык алып барбайт. Бул Кыргызстан имиджине өтө чоң доо кетет. Мен сизден суранат элем, биякта сиздерге суроо берип атканда эжекелериңиз менен айтышпай, эмоция алдырбаңыз депчи, инициатор катары главный. Бирок сиздин айтып кетпеген бир нерсеңиз бар да, мына Дастан Далбаевич айтканычы. Кечиресиз. Дастан Далбаевич айткан сөз, эмнеге бүгүнкү күндө Кыргызстанга ишкерлер, инвесторлор келбейт? Ошону коркпой эле ачык айткыла да. Биякта, может быть, бизнес менен аралашпаган адамдар отурасыздар. Бирок бизнес менен аралашкан адамдар да көп да. Өкмөттө иштегендер да бар. Ары чуркап атышат, бери чуркап атат. Мына повесткада деген крипто майнинг мыйзамдар эмне келип атат? Инвесторлор жок. Ишкерлерди кустуруп атып, коркутуп атып, желкесинен алып атып, мына ушуга жеттик. Анан ушул мыйзам эмнеге керек? Сырттан сиздер эгер сыртка чыкканда, инвестиция жөнүндө сөз кылганда алар сурайт. Гарантия частной собственности есть или нет? Когда гарантия частной собственности есть, к вам снаружи придут инвесторы. Ошону өкмөт так жооп бергенге үйрөнгүздөр. А сиз инициатор катары ошол маселени сиз сыртка көп чыгасыз, айткыла да ачык. Мисалы, мен сыртка чыксам, бизде чакырып атабыз. Келгиле, у нас все замечательно, все хорошо. Алар интернетте ачат. Бир инвестор, бир ишкер ыйлайт, тигини камады, буну камады, камалган баары эле өкмөт кызматта иштегендер эмес, бүт ишкерлер камалып атат. Сөз эркиндегенде журналисттер камалып атат. Ана сөз эркиндиги жок болсо, еще красный частная собственность деген каалаган келип УКМКдан да мен ойлойм, биякта камчы кыдыршаш менен президентке жетпеген көп иштер бар. Аны корккон эл сыртка чыгарбайт, интервью бербейт, ачыкка чыкпайт. Унчукпай эле берген долясын берип туруп куткарып чыгып кетип атышат. Бунун баарын ишкерлер билет. А сыртта жүргөн инвесторлор ошол ишкерлерден сурайт. Самый главный инвестор в Кыргызстане это кто? Это отечественный предприниматель. И ошол отечественный предпринимательдин 30 жылда контакттарын баары сыртта болгондор аларга чалат. Ай, сен чоң ишкер экен, орто ишкер экенсиң, мындай кичи ишкер экенсиң, кичинекей ишкер. Айтчы, насколько безопасно? Иштегенде сеникин эч ким тарта албайбы? Жок кандай гарантия. Ошондуктан мен суранат элем, менеджерлерди сыйлайм, бирок акыйкат сөз болуш керек. Акыйкат сөздө бир нерсе бар да. Ушунчалык эле мамлекеттик кызматта иштегендердин баары таза, ишкерлердин баары прихватизатор, уурулар десек, давайте анда 30 жылда бүт мамлекеттик кызматта 1 жылдан көп иштеген чиновниктерди средний звенон тийбей эле коелу. Министр анан өйдө андан чоңураактар текшерели. Кайсы үйдө жашашат? Кайсы машинеси бар? Балдары чет өлкөдө кайсы акчада окуп атышат? Ошол акчалы чыккан акчаларды ким көзөмөлдөп атат? Убагында ар бир президент тегерегинде байыгандар канча эле? Жыргап жүрүшөт. Азыркыга чейин жыргап жүрүшөт. Балдары мен деген университеттерде окуп бүтүп алышып келип биякта акыл үйрөтүп атышат. Андайлар делесиздер да, орто кызматта иштегендер. Биз да биякта аралашып жүргөндөр көрүп атабыз. Ошондуктан мен аябай суранат элем. Мындай болгону болду. Анан мына мен бир ачууланган дагы бир нерсени айтып кетет элем да. Айтсам мен коллегаларым тарынды эле. Мына быйыл биз салык кызматы аябай жакшы иштерди кылдык. Бирок жоопкерчиликти ала кетсек, жана да бир ошо мамлекеттик кызматта, жооптуу кызматтагы адамга да айттым да. Бир мыйзамдарды киргизебиз, анын кайра жокко чыгарабыз, ишкерлерди жүдөттүк, ККМдерди канча алдыңар, базарлардагы тиги патенттер жокко чыгарабыз деп. Мамлекетке канча ушерп болду буга? Ким жооп берет? Прихватизацияны бияка эле калтыра эле. Любой законду парламент колдоп бердик. Анан ушерп болгондон потом опять аны отмена кеткенден кийин ортодогу разница бюджеттен келген каражатка ким жооп берет? Анан приватизация кылынган учурларда ушуну берген адамдын бирөөсүн жоопкерчиликке чакырдыкпы? Тарттыкпы бир адамды? Мына могу заводду бекитип тура эмес берип турсуң. 30 жыл мурда азыр 80ге чыкса, 90га чыкса деле давайте жоопкерчиликке тарталы. Ошондо ишкерлер да ойлонот. Чиновниктер да азыркы жаш чиновниктер эскилерден да карышкыр болуп калышты. Силердин маселеңер президенттин көзөмөлүндө, камчы кыдыршаш көзөмөлүндө деп шылтап, ишкерлердин жетиси терин сыйрып атышат азыр. Силер билбейсиздер, укпайсыздар мүмкүн. Мисалы, ошол салык кызматы деген списание по налогам сделали. На 12 миллиардов безнадежных долгов дейт да.
Ошол салык долгтун арасында эмне бар? Урматтуу коллегалар. Мамлекетти 30 жыл тоноп приватизацияланган фирмалардын жартысынын чиновниктердин фирмаларын карыздарын кечип коюшту. Аны ким текшерди? Урматтуу өкмөт отурасыңар. Ошонун баарын быкычкыларын бери чукуп отурсак, анын акыйкаттын аягында бакуш даже приватизация кылган ишкерлер таза болуп калат бизде. Балекеттин баары ушул 30 жылда туура, Надежда туура айтып атат. 30 жыл мамлекетти тоногон чиновниктерди, бирок аларды биз текшере элекпиз, ошонун баарын текшерели. Мен 100% ар бир ишкер колдоп берет. Бир да ишкер мыйзам бузууга барбайт, анткени деген ошондон талап кылган, ошону тоногон, ошондон акча пара сураган адамдар азыр еще мода. Пара сурайт экен. Анан параны бакуш тиги темселеп бар берип атканда аны кармап туруп, взятка берин деп, ошол параны бердиртип туруп, ошактан кармап туруп камап атышат. Это новая мода в Кыргызстане. Бунун баары биздин мамлекеттин башчысы турган адамдардын эми мүмкүн убактысы жетпейт. Может быть, жетет деп мен ишенгим келет да. Ошондуктан акыйкат сүйлөгөндө давайте аягына чейин акыйкатты мындай колдоп кетели. Ошол приватизация кол койгон чиновниктердин баары 80-90го чыкса, балдарын жоопкерчилигине тарталы. Пожалуйста. А 3-чү, 4-чү приватизация кылган, анын баласына кеткенден кийин ага тиги отуруп туруп ГКМКга чакырып коюп, акчасын алып коюп, анан кетирип койгон. Какая разница? Вы же еще не знаете, если там 300 гектар земли у него забрали, приватизированных, сколько из них ушло государству? Сколько из них в итоге ушло в карман тем чиновникам, которые ловят? Никто из вас не знает. А монда историялар сыртка чыкпайт, эл айткандан да коркот. Эмне жымжырт болуп калдык? Баарыбыз билебиз да, бул бүгүнкү күндө болгон нерсе. Бул мыйзам эми жада калса сөздүн ачыгы, Элдар мырза. Иштесе иштейт, иштебесе иштебейт. Бул мыйзам тети сыртта жүргөн инвесторлар, мындай стабилдүү акчасы, узун акчасы бар адамдарга коркпогула, бизде гарантия деп, бул жөн эле мынтип бекинип кое турган мыйзам. А по факту любойун жулап туруп, любойун каматкан азыр заман. Эч ким бизде болуша албайбыз, мурдагылар да болуша албайт, келечектегилер да болуша албайт. Мен бул жерде уруша турган эмес, просто акыйкат сөз керек бизге. Ошонун аягында чейин мындай давайте бирибизди туура түшүнүп, сырттан келген акчалар келсин, мамлекет өнүгүш керек. Ошону колдоп берем деген адамдар бул мыйзамды колдоп берет. А ошончолук принципиальный болом деген адамдар, давайте приватизация кол койгон адамдарды эме өзүнүн көзү өтүп кетсе, балдардын оокатына деген караштырып, ошондон да жоопко тартыралы деп мен ошондой сунуш берет элем. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Токтошов Эмиль Токтокуновичке берилет. Рахмат, Данияр Эрмекович. Саламатсызбы депутаттар. Бул азыр коомдо биздин болуп аткан иштер, азыркы мыйзам долбоору аябай маанилүү. Чет инвесторлор таң калат, кантип кызыл китеп менен мамлекет тартып алды деп. Аларга мындай бул кызыл китеп менен мамлекет тартып алганы аябай өөнү очушат. Алар бул жака жөн инвестиция салганды аз ойлонуп калышып бардык эле. Бизге билинбейт. Аз эми айрым мамлекеттик органдар эмелер аябай түшүп алат ушундай, ал эмес болот экен деп. Бирок бунун кесепети көп дейт Кыргызстанга. Кийин билинип калат. Аябай көп, эки эсе кесепет дейт да. Эми менчиктешкен компания ошол немелер да, жеке ишкерлер 30 жыл өттүр, анын кишинин көпчүлүгү өтүп кетти бул замандан. Ошону мамлекет өзү айткан, мына мыйзам, мына токтом, алла деп. Баары мыйзамда болгон. Эми 30 жылдан кийин бул мыйзам истеден бул деген билбейм эмне деп сөз айтыш керек. Эми мен айткам бир жолу парламенттагы. Эгерде 30 жыл алып объектти, иштебей ошойдон турса, аны келип айт, шартын айт, мэриябы деп. Иштет, же анда өткөзүп бер деп. Бул башка кеп. Ал иштеп аткан предприятияны тигүүнү жумуш орун түзүп аткандан кийин 30 жылдан кийин квитанцияң жок экен. Квитанция жок, сакталбайт 30 жылда. Кагаз өзү жок. Бул туура эмес, ошон үчүн элдер албетте элдер кол чаап колдоп атат, бирок бул түбү жакшылык алып барбайт. Бул Кыргызстан имиджине өтө чоң доо кетет. Ошон үчүн муну кылдат мамиле кылып, биз ушул мыйзамды мен колдойм. Элдар мырза туура. Биз эми жаңыча, башкача алды кетпейлиби? Эми алса ошол Кыргызстан гражданин алган, ошол жерде оокат кылып атат. Мына мамлекетте улуу көчмөндө мурасы холдинг бар эле. Билесиздер. Эмне болду? 7 миллиард сұрағаны мен ошол жерден ызылдап атып, мен каршы болуп, Айбек мырза билесе, 3 миллиард болой бөлдүрсө эле 3 миллиард 10 миң болду. Ошол мамлекеттик ишкана. Кыргыз индустрия канча миллиард жок болду?
Фонд туризм сіз айтқаныңыз бербеңіз деп Бақылбек Өсемекович берді, қанша миллиард жоқ болды. Бұл мемлекет бизнес қыла албайды. Мемлекет ишкерлерге шарт түзіп беріп, ақша топташ керек. Салық топташ керек. Мемлекет ешқашан бизнес қыла албайды. Базы біліп атабыз. Мемлекет алған объекттер өтпей қайра тоналғандар да бар екен азыр. Мемлекет ошол бағалап, миллиард отпай, өзің басы миллиард болбайды ал. Ошоң қайра аукцион қойса өтпей еттір. Ким албай, ешкім албайды да. Өзін өзі урап жоқ болады. Бұл мемлекетке да зиян, ошоның иесіне зиян, жөнді бірізді ұрып соқпай отырды да. Ошон үчүн кылдат мындай мамиле кылып, урматтуу депутаттар, мындай туура мындай калыс оюз айталы. Аяк карабыз, макул бүт мамилек берели. Мамилек иштете албайт да. Баары жоготпайбы. Ошон үчүн бул мыйзамды колдош керек. Урматтуу президентибиз дагы, Камчы Кадыршевич дагы угуп турат баарын. Аларга туура эмес маалымат аябай көп кирет. Жакшы көрөнүм деп кошмачылар баарын ошо үстү көздөй кылып алды да. Ошон үчүн биз депутаттар калыспа берип, буну токтотуш керек. Биз башкача ойлош керек. Жумуш орун түзүшкөнү ойлош керек. Ошо ишкерге шарт түзүп бергенде кайра тескерисинче ошо объект иштетип атсың, иштетпей, кандай иштетип жардам керек деп мамлекет барыш керек. Алдын көтөр деш керек. Ошон үчүн башкача мындай өссөк, урматтуу депутаттар, бул мыйзам азыр коомго аябай керек. Биз колдоп бериш керек. Кеч болсо дагы. Кеч болуп калды, бирок азыр да кеч эмес. Рахмат.